Селдин кесепетинен Кадамжай шаары тараптан Орозбеков айыл аймагына бара жаткан Opel Frontera үлгүсүндө унааны сел агызып, ал сайга кулап түшкөн. Унаанын ичинде 6 адам болгон. 1 жаш бала куткарылып, 5 адам каза болгон. Ал эми Жийделик айылында бир сутка бою нөшөлөп жааган жамгырдын кесепетинен тоолордон таш жана шагылдар агып, жашоочулардын короосуна чейин кирген. Сел кечки саат 5:30 чамасында башталган жергиликтүү жашоочулар ушун айым билдирди. 1 айдан 2 айдан бери жамгыр болот. Ал токтоп жааган үчүн мына көчөбүз болсо чукур эде. Көчөнү биринчи толтуруп алдык да. Кийинки жамгыр жааганда бир тамчысы ушу менин оюмда жаңгактай болуп түшкөндөй сезилди да. Анан мен көчөдө дем ушу как карап кетет экен деп. Жамгырдын суу келгенде мен мына жетип акса дубалдан өзүм ыргы берип каягадан качты билбей калдым. 3 жагынан суу кирип атты да. Мына беттен атты, нар жагынан беттен качышка айланчы жок. Эшиктер жабылып калды. Сразу жабылды эшик. Айнекти бирини жардык нар жагынан. Жарып нарагыдан качайлы десек, уягынан алып кеп калды. Тоо боорунда жайгашкан үйлөргө агып кирген селдин бийиктиги 60-70 сантиметрдей. Бактыга жараша Жийделик айылында адам өмүрүнө коркунуч жаралган эмес. Жашоочулардын айтымында сел 6-7 мүнөт аралыгында королорго чейин агып келген. Ал эми мектеп окуучусу Ханзада каргашалуу окуя болгон убакта 11 бөбөгү менен үйдө отурган. Биз могул үйдө болчук. Аябай корктук. Мукаларым ыйлашты. Коркуу сезим пайда болгон. Бир эле жерде турдук. Паника кылган жокпуз. Баары ыйлашты, бирок анча деле коркуу болгон жок. Биз бир жерлерде турдук. Тайымдар могул жерде болчу. Коркунуч бар, дагы кайталанышы мүмкүн. Аябай коркуп жатабыз. Ош шаардык жаштар комитети тарабынан атайын ыктыярдуу топ түзүлүп, сел болгон аймакка жаштар тарабынан жардам көргөзүлдү. Атайын түзүлгөн команда 1 саат аралыгында жардам көргөзгөндө дагы нөшөлөп жамгыр жаап кирди. Көз ачырбай жааган жамгырдын кесепетинен дагы сел жүрүү коркунучу пайда болду. Нөшөрлөгөн жаан заматтан мөндүргө айланып, жердин бети аппак болуп түштү. Тоолордон шаркырап суулар агып, сел коркунучу кайрадан жаралды. Жергиликтүү тургундардын айтымында биздин чыгармачылык топ өткөн көпүрө да кулап түшкөн. Жарым саат аралыгында нөшөлөп жааган жамгырдын айынан электр түтүкчүлөрү кулап түшүп, өрт чыгуу коркунучу жаралды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан тургундар коопсуз жайга алынып барылды. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул 2016-жылдын 27-май күнү ушул Кадамжай шаарынан Жийделик айылына, Орозбеков Сох анклавына, Шахимардан анклавына багытталган жолдун бир канча чакырымдарына ушул катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел түшүп, ушул коммуникация маселелери такыр ушул үзүлгөн болчу. Бирок ушул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин буйругу менен райондук штаб түзүлүп, ушул өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү тарабынан ушул бардык куткарууга тиешеси бар мекеме ишканалар биргеликке штаб түзүлүп, бардык күчтү ошол жака жумшап, анан ушул маселени чечкенге бардык күч аракеттер көрүлдү. 1 саат аралыгында жамгыр басылып, көпүрө түшкөн аймакка атайын адистер келип, жолдорду тазалоо иштери жүрүп жатты. Кадамжай шаарынын мэринин айтымында бул табигат кырсыгынан жергиликтүү бюджетке көп деле зыян алып келген эмес. Учурда жергиликтүү тургундарды таза суу жана электр жарыгы менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Районубуз борбору Кадамжай шаарында Ак суу дарыясында ташкындап, сел түшүп, шаардагы кээ бир биздин социалдык объектилер, жеке турак жайларга өзүнүн таасирин тийгизди. Эми негизинен кыска айтканда бул шаардын инфраструктурасына өтө коркунучтуу зыян келген жок. Бирок биздеги Ак суу дарыябызда жайгашкан 2-3 көпүрөнүн жараксыз абалга алып келишине түрткү болду. Ошондой эле жеке менчик үйлөрдүн короолоруна, жеке үйлөрдүн короолоруна дагы зыян келтирилди. Биз бүгүнкү күндө Кадамжай шаарында ошол бул кырдаалды алдын алуу боюнча штаб түзүлгөн, бардык тиешелүү мекеме ишканалардан адистер тартылган. Ош шаарынан жалпысынан 50-гө чукул жаштар барып, жабыркаган үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүп кайтышты. Биз кечээ 27-май күнү кечке маал ушундай табигый кырсык болгондугун угуп, кайгыруу менен кабыл алып, Оштун жаштары демилге көтөрдүк, атайын барып, өз күчүбүз менен ошо баягы агындыларды тазалоо иштерине жардам берели деп, бул демилгени шаардагы бардык жаштар колдоого алып, 50-гө жакын 3 машина менен, кичи автобустар менен келип,
өзүбүз ошо лопатка күрөк кетмелерибизди алып келип шаймандарыбыз менен келип жардам көрсөттүк. Селдин кесепетинен жалпысынан миңдеген жергиликтүү тургундар жабыр тарткан. Аларга мамлекет тарабынан жардам каралары маалым болду. Андан сырткары УКМК кызматкерлери тарабынан эскертүү берилгендигине карабастан жергиликтүү тургундар аталган аймактан көчпөй жашап келишет. Эске салсак, мындай табигат кырсыгы 2014-жылы да болгон. Азыркы учурда 3 жашар баланын сөөгү изделип жатат. Сел үйлөрдүн короолорун, жолдорду жана көпүрөлөрдү тосуп калган. Гүлзар Осмонали кызы, Мыктыбек Машрапов, Башат.